Саламатсыздарбы? Күндүн жыйынтыгы менен бүгүн 24 көрсөтүүсү. Ай, лөлүдөн эмнеңе айырмаңар бар? Лөлүдөн. Ай, манас айткан токтоткулачы. Кийин айтасыңар, кийин. Мен вообще токтот дебейм, бул тарых эмес, бул Куран эмес, эчтеке эмес бул. Эчтеке эмес. Бул жомок болгону, жомок. Ошону угал беле, ошону эметип ал беле, жарымы калып дейт. Чубак ажыларды айтайын. Эмне чындыкты айтпайсыңар, чубак ажы? Эмнеге бүт барын эле минтип жүрө бересиңер, тигин тамагын ич, бун тамагын ич беле. Элди көтөрбөйсүңөрбү? Элдин аң сезимин көтөрбөйсүңөрбү? 10 жыл мурун карасам деле чубак ажыга шыпыргыны кандай коюш керек деп суроо берет деле. Дагы сайсам деле шыпыргыны кандай коебуз деп суроо берет. Причем тут шыпыргы? Ушу деңгээлиңер ушул силердин. Жаман көрсөңөр жаман көргүлө. Кыргызды оказывается алдаш керек экен. Сатыш керек экен. Ушакташ керек экен, чабыш керек экен. Ошондо кыргыз жагат экен бири-бирине. Кыргызга деген мындай эмени айтса, чындыкты айтса, чычалап, Өзбекстанга көчүп кет, анан Манаска тийбей, анан буга тийбей деп отура берле ошентип. Отура берле. Манас деген күч бербейт, дем бербейт бул деген. Эч жерде тааныбайт Манасты. Койгулачы, ушу таң алдым. Болсо болгондур. Ал өлгөн давно. Анын арбагы да колдобойт, эчтекеси колдобойт. В общем, Дооронбек Садырбаев туура айтыптыр. Бок сүйкөлгөн эмес, бок шыбалган эл экенбиз. Бокту төп салыптыр бизге баарын. Ошон үчүн достор, силер эме кылбагыла. Мындай жөн эле мындай кыйын боло бербегиле. Жөн эле кыйын болсоңор конкретно келгиле. Анан сүйлөшөбүз. Мынакей сиз чынында эле премьер-министр болчусуз убагында экинчи киши биздин мамлекетте. Ушул азыр Кытайдын карызын төлөгөнгө, дегиле ушул олигархтарды, ушул чоң кишилерди куздурганга кандай дагы бир фамилияларды айта аласыз? Ошолор мындай аябай бай деп. Биринчиден, Сыймык өтө жаңылат, кустурам деп. Кустурганга акысы жок. Мамлекет өзү эгерде жеген болсо, коррупцияга катышкан болсо, өзүнүн структуралары бар. Мына ошолор гана талап кыла алышы мүмкүн. Ал эми бул мен кустурам деп элди кооз тутуп, элди алып чыгып, элге бастырып, азыр өзүңөр жүргө бастырып уруштуруп койгон бул болбойт. Бул элди бири-бирине кагылыштырганга барабар болот. Чоң коррупционерлердин бир 5 фамилиясын мен айта албайм, айтпайм. Мен билбейм. Сыймык болсо, мен билбейм. Ким ага ушинтип үйрөтүп атат? Же болбосо алар менен Кудайдан түшкөн Мухаммед пайгамбардын полномочиясын алыптырбы? Андай кылганга туура эмес. Мен ачык айтып коеюн. Экс-премьер-министр катары ачык айтып коеюн. Ким кандай бизнес жасаса, өнүктүрүп кетсе, рахмат айтыш керек. Анан дагы бир айтып коеюн. Мына Жумалиев бир дагы жолу бизнес жасабаган деп. Мен айттым башында кандай эле, анан 2005 жылдан 2006 жылдан 2015 жылдан депутаттыкка чейин ошол жылдын ичинде 4 чоң производствону киргиздим. Ошолордун баары канча мындай миллионго жетеби, миллион долларга? Жок, жетпейт. 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 Демек, так жообуңуз Сыймык айткандай миллиардтар эмес, 1 миллионго дагы жетпеген байлыгыңыз эле бар турбайбы? Ушул ыйык короз убагында калп айтып койсоңуз, анда ыйык Куранды алып туруп түз эле анда тозокко түшөсүз. Оң кол менен берейин. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу ошол соцсетте отурган көрөрмандар, мен Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович 1992 жылдан 2005 жылга чейинки иштеген учурда бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Экинчиден, менин туугандарым сурап келгенде интеллектуал деңгээлим менен идеямды айтып, бирок алар өз эмгеги менен өз тапкан акчасына сатып алып иштеп жатышат. Менин ошол мусулман катары айтайын дегеним,
Кайсы учурда болсо болбосун так, эң таза жана эч кимге акырат келтирбеген таза жүргөн адам катары жүрөм. 2005 жылы белгилүү окуядан кийин көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер чет мамлекетке качып кетишкен. Мен ошол учурда жакшылап анализдеп туруп, ошол 13 жыл бою бир дагы финансылык мүчкүлчүлүктөргө алып келген бюджеттин акчасын жеген эмесмин, эч кимге жамандык кылган эмесмин. Ошондуктан мен эч жакка кетпейм деп, көкүрөгүмдү бийик көтөрүп, эл арасында жүрөм. Ошондуктан мен Курандык арматып айтам. Менин эч качан $2,5 миллиард акчам жок. Андайды апыртып жаткан, ошол эгерде Кудай болсо, ошол сыймык мындан кийин айтпай жүрсүн. Уят болот. Коррупцияга аралашкан эмессиз эч качан? Коррупцияга эч качан аралашкан эмесмин. $1 миллион ашык байлыгыңыз жок. Мен айтпадым мен сага. Жок, ошол айтып коюңуз дагы. $1 миллион мына ашык байлыгыңыз жок. Ооба, $1 миллиондон ашык байлыгым жок. Эми мусулманчылыкта бир шарт бар. Бул Куранды кармаш арзан нерсе эмес. Экинчи андан оор бирөөнү сагар жанагыл калп үчүн мүрзөнү тегереткен бир шарт бар да. Ушинтип эфирде элдин алдында туруп ушунчалык катуу нерсеге чейин жетпесеңиздер болмок. Мен сиздерге калыс катар айтып атам. Бирөөңүздөргө кошомот, бирөөңүздөргө тарткан жокмун. Бул жак ишкана эле. Бул жакта өзү пластик эшик терезелерди жасайбыз бул жакта. Анан Бuyakta ишкана dedi. Бияк үйүм бул жагы ишканам да эмездики. Анан азыр пока эми канча ушер болгонун деле билбейбиз эми. Азыр пока бул ушундай эле жатат да, муну азыр эсеп чыгарып эме кылып көрөбүз. Исфана шаарынын тургуну Март Саттаров 2 майдагы селдин кесепетинен чакан ишканасы кыйла жабыркаган. Даяр буйртмалардын көпчүлүгү топон сууга агып кеткен. Мөндүр аралаш жааган жамгыр тоо тараптан селге айланып, кокус эле кечке жуук башталган. Пластик эшик терезелери, жасаган шаймандары кум шагалга аралаш агып кеткенине кайыл. Эң башкысы аманчылык. Albay ne? Sen emelleri salsansınlar al gitti. Kim geçti? Siz kalkan çalsansınlar ayıt koy değil. Çok çok kalkan. Kalp karmadı mı? Bilmiyorum karmadı. Hayvaya kalptı. Kalptır bol bol tuttu. Çaydır gitti kalptır. Bir göz vapşı görmek ne? Bu ne mi ki? Sayıl kattı çok. Bizim sayıl kattı. Karasın, kışta narangalı arttın karasın. Tamaktan çay, cevapçı. İçinde var kaçıyor. Tam da çözdük böyle. Biz canlı jetkişek geçtik ayaktan çok. Ama artık gecenin karmattık karmattık. Geçtik ayaktan çok. Çok kalınlı ya. Çok kalınlı. Koçmuş bile oldu ne olur? Gene Türeylek de. Türeylek şimdi. Çağırbatımız bile degenim koyuyor. Kışında çağırbatlı şey kışında. Kışında. Amin koyuyor duruyor. Mıçık ele de mıçıkın tukumu da var. Koyuruk da var işte. Evet siz kalmak çalası bu. Ekokturun ayıp koy. Türü gilbis karma alıp kesinde olattı koy. Nelan. Tutat alıp gitti. Alpar bağa o ne. Zopal kalpar baksa. İçine şahit boş gerek. Tamaktan kesip tazalap, göğsünü tazalap, darlasa olaptan. Belki bir işte canını alpar koş gerek bunu bayağı tağ algan. Urgaç geldi. Apelet çağılgan. Urgaç geldi. Andreni kap geldi de zoparka. Çoğaleken mi? Jakkandık eken de çoğaleken.
Assalamu alaikum Кырчоронун жигиттери. Мына буюрса Казакстан территориясына өттүк. Азыр дагы бир автобус калды. Ошол келсе акырын чыгабыз да уже. Казакстан территориясындабыз. Мына жана Солилецкиде жаткан, Бозулукта жаткан, короче, Бишкек, чайханада жаткан кыргыздардын бар. Где-то 9 автобус болот общий, где-то 450-500га жакын киши да. Короче, түндө эле өтүп баштаганбыз, ошо аягы дагы эле бүтө элек да. Акыркы автобустар калды, ошолор өтүп бүтсө анан буюрса акырын жолго чыгабыз. Ошондо Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.